арбаңыздар. Түшүп аткан энергиялар аябай катуу өзгөрүүлөрдү алып келип атат. Анткени адамдын ичинде болгон коркунучтар болсо, өзүнө ишенбестик болсо, өзүнүн күчүнө ишенбестик болсо, адамда көп нерсе ошол нерсе чыгыш керек болуп атат. Ошон үчүн агрессивное состояние болушу мүмкүн. Ошон үчүн жаныңда жүргөн адамдар менен чогуу жүрүп мамилелер бузулуп калышы да мүмкүн. Адамдын денесине мурунтан бери келаткан туура эмес ойлор менен жасалган капачылыктар менен ойлор менен ошол денесине зыян болгон нерселер сыртка чыгыш керек болуп атат. Ошон үчүн эгер ден соолукта кыйынчылыктар болсо, же түшүнүксүздөр болсо, же дагы бирдемке жакпай турган нерселер болуп атса, бул мындай нерсени коркпош керек, бирок бул нерсе ошол баарын түшүнүп, туура кабыл алып, карма деген нерсе азыр жоюлган. Ошон үчүн туура ойду кетирсек, туура ой менен жакшы ниет тилек кылсак, бүт баары өзгөрүлөт. Азыр баары оңой эле, тез эле. Ошону билип туруп иш аракеттерди жасасак, ошондо жашоо да өзгөрүлөт. Анан бир нерселер бар. Азыр карма алынды деп айттым. Коркунучтар, өлүм деген коркунучтар алынды. Бул программа уже жоюлду. Өзгөрүүлөр келип атат. Анткени мурун клетка нейрона иштегени кичине убакыт керек болчу. Анткени клетка менен аксоновый ряд, анан гана дендритный окончание болуп сигнал кетчү эле организмгечи. Азыр болсо ошол аксоновый ряд алынып, түшкөн маалымат тез эле жетип атат. Азыркы заманда, азыркы убакытта түшүп аткан информация, маалыматтар аябай өтө көп. Мына интернет менен деле колдонуп атабыз. Маалымат өтө көп. Ошол маалыматты, фейк маалыматтарды укпастан, анализ кылганга, үйрөнгөнгө өтө аракеттер болуш керек. Ошол нерсе өтө зарыл болуп атат. Анткени аябай туура эмес көп информацияны угуп алсак, ошонун баарын кабыл алсак, коркунучтар кайра пайда болот. Коркунучтар пайда болгондон кийин адам өзүнүн коркунучтарынан чыга албай, проблемадан чыга албай калышы мүмкүн. Азыр болсо ошо түшүп аткан высокочастотный энергияларга жараша адам өзүн өзү тынч, аман, күлкү, жакшы пейил менен, жакшы нерсе менен жашоолантыш керек. Анткени туура эмес ойлор болсо, коркунучтар пайда болгон жерде, ал жерде дисбаланс болуп, ал жерде баягы закон сохранения энергия сакталбай эле. Сохранение энергии деген нерсе бул тилегей тегиз деген нерсе болуш керек да. Тилегей тегиз качан болот? Качан кайгы жок болгондо. Кайгы пайда болдубу, тилегей баары ошо бузулуп, ушул эң негизги закон сохранение энергии дисбаланс болуп калып, ошол жерде конфликт болуп калышы мүмкүн. Конфликт ал эгер эки киши урушуп атса, ал эчтеке эмес. Бирок бул конфликт аябай чоң нерсеге өсүп кетиши мүмкүн. Анда ошондой жерлерде именно локально, местечково, ошол эле жерде гана уруш согуш болуп кетиши мүмкүн. Же уруш согуш болбосо катаклизм болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн коркунучтарды пайда кылдыртпай, ички дүйнөбүзгө киргизбей, маалыматтык берип аткан маалыматты берген агентстволорго көп көңүл бурбай эле ушул нерсени анализ кылганга аракеттер болуш керек. Анан дагы мындай нерсе бар, эгер биз
ошол маалыматтарга ишенсек, маалыматтар менен гана аракеттерди кылсак, жашоону улантсак, анда ошол коркунучтар жашоого кирип кетип, адамдын өзүн оордой сезип, баягы оорулардын баары пайда болот. Оору деген эмне? Бул оор нерсе болду деген нерсе да. Биз ошо оордукту көрбөй эле, карабай эле, ошону карабастан сынайбыз, сот болобуз. Бул туура эмес кылып коюптур, бул зомбулук кылып коюптур, бул тигинтип коюптур, бул минтип коюптур деген нерсе менен тилекке каршы жаман нерсеге малынып калып атабыз. Азыркы келип аткан түшүп аткан энергияларды караганда ошол нерсе оордук болбош керек болуп атат. Анткени баарыбыз бирдей эле болуп келдик. Көзүбүз бар, кулагыбыз бар, тилибиз бар дегендей, колубуз бутубуз баары, бүт санын баары аман эсен болгондон кийин бирөөнү басынтканга, бирөөнү жаман сөз айтканга, бирөөнү каргаганга негизи адамзат мындай уруксат берилген эмес. Бирок биз аны карабастан тиги тигиндей экен, бул мындай экен деп эле өзүбүздү бийик көтөргөнгө мактанчылык менен көп нерсени туура эмес кылып коюп атабыз. Азыркы ушу түшүп аткан энергияларды бул нерсени кабыл албайт. Ошон үчүн бул нерсе бүт баары оордук болуп, оор кармап, адамзатка жеңилдик бербей, артка тартып, азыр көп маалымат болуп атат, көп кишилер кетет деп. Ошол оордук болбош керек болуп атат. Эгер ошол оордук бар болуп, ошол закон сохранения энергии бузулса, дисбаланс болсо, жаңы түшүп аткан энергияларга биз чыдай албай калабыз да. Ошон үчүн жеңилдик болуш керек, ойду түздөш керек, пейилди түздөш керек. Анда катаклизм, анда конфликт, анда бүт жаман нерсе жашоого келбейт. Мына азыр эки мамлекет бизге эң жакын, баягы байке, ини, эже, сиңди деген нерселер болуп, баягы 15 союзный республика болуп, бир чоң мамлекет болчу элек. Бир экономика, бир промышленность, бир ошо бир оокат кылып атып, азыр ошо бири менен согушуп атат деген сөзгө пайда болуп атабыз. Бирок бул согуш эмес. Бул согуш деп айтканга деле болбойт, анткени бул негизи бошотуу нерсе. Анткени ошол жерде 8 жылдан бери атуу болуп атты. 8 жыл ушундай райондо жашаган адам негизи чыдабайт. Коркунуч аябай көтө пайда болот. Анан бирок ошол жерде дагы баягы акыл эстүү адамдар көп экен. Ошол нерсеге чыдап, коркпой, акыл эсинен адашпай оокат кылып аткандарына дагы миң мертебе шүгүр. Бирок кол салып аткандардын азыркы өтө аябай катуу агрессия болуп атат. Мына азыр маалымат түшүп атат. Орусияда энергетический базаларды талкалап, террористический актыларды кылып атышат деп. Туура эмес. Бирок бул кол салды деп аткан нерсе жок. Бул аябай катуу пропаганда болуп, бизди баарыбызды бири-бирибиз менен тирештирип атышат. Тирешүү болуп атат. Анан ошо тирешүүгө биз малынбай ошол нерсени туура түшүнүп, туура кабыл алып, туура жагын кабыл алышыбыз керек. Ошол нерсе өтө зарыл болуп атат. Анткени кошо кыйкырсак, кошо жек көрсөк, кошо баарына жамандыкты кааласак, биз өзүбүз жашап аткан жерибиз дисбаланс болуп, ошол өзүбүздө бир чатак болуп калышы да мүмкүн. Бул мисалы үчүн чек арада болуп аткан нерсе бизге белги. Бирок ошол белгиден кандай чыгабыз, кандай өтөбүз, ошол белгини туура кабыл алабызбы деген нерсе менен эскертүү болуп атат. Шүгүр ошол сентябрдын аягында болгон окуяны биз тынчтык менен чыгып кеттик.
эгер ошол тынчтык менен чыкпай кайра кол салып агрессия менен эметсек, мүмкүн бул да токтобой калышы да мүмкүн болмок. Ошон үчүн баарыбызга рухубуз күчтүү болсун, бекем болсун, аман бололу, тынчтыкта жашайлы. Бир адам тынчтыксыз суранса, жакшылыкты суранса, ошол адам 3 адамдын суранганына барабар болот. 3 адам ушунтип жакшылыкты суранса, 7 адамга барабар болот. 7 адам суранса, 49 адамга барабар болот. Ошол энергияны иштеп, биз туура суранып, туура жол менен, туура багыт менен жүргөндөй болсок, бизде эч кандай эч нерсе, коркунучтуу нерселер болбойт. Ошон үчүн закон сохранения энергияны, ошол энергияны бузбай, жамандыкка алып барбай, жакшы жашоодо, тынчтыкта жашоону уланткандай бололу. Анткени кыргыз элибизге гана берилген нерсе, биздин элибиз гана ошол көтөрө турган, биздин кут деп атабыз, кодтун баары азыр ачылып атат. Ошол нерсе биздин кыргыз элинде салынган. Бирок улут катары эмес, рух катары. Анткени кыргыз кийимди кийип алсак, биз кыргыз болбой калабыз, туурабы? Кыргызча сүйлөп атабыз, бирок кыргыз деп айтканга да болбойт. Анткени дили, деңгээли, тажрыйбасы башкача болуп атса, албетте деп айтканга болбойт. Бирок биз көрүп атабыз, байкап атабыз дегендей, мына биздин башка улуттагылар деле Россияга кетип атышат, Германияга кетип атышат, башка мамлекеттерге кетип атышат. Ошол жакта боз үйдү салдыртып, кадимкидей кыргызча тойлорду өткөрүп, кадимкидей кыргызча салтты сактап, ошол жерде биздин Кыргызстандын маданиятыбызды көтөрмөлөп көрсөтүп, өрнөк болуп атышат. Демек, биздин жаштарыбыз, даже улууларыбыз кеткенден кийин ошо биздин кыргыздын кандай десем, энергетикасын башка жерлерге барып таратып, ошол жерде Кыргызстандын руху менен, кыргыздын руху менен эл дүйнөдө болгон элди ойготуу нерсе болуп атат. Ошону унутпай сактап алсак, бул кайып илим деле эмес, бул именно жаңы доордун эң негизги максаттар, эң негизги эрежелер болуп атат.